орточо бир 50 метр квадратты эсептегенде деле бүгүнкү жана өзгөчө жалпы билим берүү же болбосо мектептерде иштеп аткан кызматкерлер үчүн анан бала бакчада иштеп аткан кызматкерлер үчүн кыйла оор болору жөнүндө дали болсо ошо сөз чыгып атат. Бирок айлыктын жеке көрсөткүчүн эске ала турган болсок, эгер бир үй бүлөдө эки мындай үй бүлөнүн күйөөсү да аялы тең бала бакчада же түздөн түз мектепте иштеген болгон болсо, анда бул программа мындай жетишсиз, алар үчүн бир мындай орусча айтканда доступный эмес программа боюнан калып жатат бүгүн. 2 миллиондон ашык 2 миллион 300 миңге чейинки 3 бөлмөлүү жана турак жайларды баалаганда биринчи төлөм 700 миңдин тегерегинде болуп калды. 30% талап кылынган да. Башында. Жана 7 жылда төлөп бүтөсүн, мына ошол метр квадратса анда бир адам ошол айына 25 миңден орточо төлөш керек 3 комната. Мугалим жана мектеп мугалим 7-8 миң алып атса, 10 миң алып атса мына көп стаж болсо. Бала бакча жөнүндө сөз жок. Шаарда билесиздер, $450 жогору болуп атат. Бул биринчи эшик коюлган кара дубал. Бүгүн биз $350 күлүчү менен үй берели деп ниет кылып атабыз. Демек, бул ушул айырманын өзү Ош шаардык мэриясы кандай иштерди алып барып, кандай багыт алгандыгынан кабар берет да. Бул факт. Ал эми мындан ары дагы алып баруу маселеси, жана мен жогоруда айткандай, сырткы инвестицияны тартуу, минималдык бир финансылык ресурстарды тартуу маселеси да бүгүнкү күндө күн тартибинде туруп атат. Мына биринчи циклды көрдүк. 4 жылдын аралыгында анын кемчиликтерин, артыкчылыгын карап атабыз. Мына азыр керек болсо Кыргызстанда канча жолу конституция өзгөрдү. Бул эреже жобо. Бул жобо дагы мына 5 жылдан кийин айрым бир өзгөртүүлөргө, айрым бир тактоолорго мүмкүн муктаж.